Азыр досум сүйлөй бересиң. Мынерде бал жаткан балдар 15 километрге жүгүрүп акчаны мынердеги электричество, мынерде бал жаткан балдар 15 километрге жүгүрүп курсагын тойгозуп жүрбөсүн да, ушул жактагы балдар курсагына уюштуруп өзүнүн жердештерге чын жүрөгүнөн өзүнүн айылдын фондунан чогулган акча, биздин өзүбүздүн айылдын фонду бар. Любой ситуацияда, пандемияда кылып жүргөн бул фонддон коруп жаткан жигиттерге чын көңүлдөн таштаган, тамак ашына таштаган акча бул. Бул жерде эч кандай Адахан Мадумаровдун тиешеси жок деп айттым. Ошол братанга исправка берип турам жаңағы. Рахмат. Бул жанакы аудиону эмне үчүн жиберди? Аты жөнү ким? Тагаев Сталбек деген бала. Тагаев Сталбек, ошол Москвада фонддо бизге ушул боюнча маалымат берип кетти. Жанакы 1-2 бузуку чыгып алып, ошону дагы туура эмес маалымат жеткизип аткан үчүн. Дагы ким сүйлөйт? Сен сүйлөйсүң. Апкең бериңчи. Мына ушу жаман 10 келип калды. Ушу Бекзат жаман тойгозу чындапчы. Биринчиден ассалам алейкум урматтуу мекендештер, урматтуу могул жердеги кызмат кылган акалар, жалпы Кыргызстандын тургундары. Мына Бекзаттын видеосун биринчи көрсөтүп коеюн, түз эфирден баарыңыздарга көрсөтүп коедум. Мына видеону көрүңүздөр. Мен жалганчы болуп койбойм, Кудайдын астындачы. Ордонун күнүндө турабыз. Мына Бекзат, сен мынтип атасың да? Мадумаров, мына сенин адамдарың, сенин көрсөтмөң менен канча акча которуп темпироватты пайдаланып калайлы. Россиядан барыңар акча чогулткула, барыңар салгыла деп, мына чогултуп атышат бул провокаторлор. Мына 1000 рубльден салгандары бар, башкалары бар. Нурматов Максат, Нуралисов Аман, Нурматов дагы Максат, Нарбаев Жандар, Мусаулу Адли. Мына Бекзат, мына ушул видеону көрдүңүздөр туугандар, баарыңыздарчы. Бекзат, сен эркекче айттан жаман тойгодуң, мынеден кылдың да, жаман катын калач экенсиң да, калга уруп эле айтайынчы. Бекзат эмес. Чын эркекче айтайын, мына провокация кылып, элди бөрүп жабып аткан мына мен эмес. Келген ушул адамбы? Сен мына кара, ошол адамдардан эч ким сураган жок. Алар ошол жерде биз бара албай атабыз, биз ошол жерди коргой албай атабыз. Биздин чын жүрөктөн эле деп алар өздөрү салган акча ал. Бул жерде Мадумаровдун тиешеси жок. Сенчи мындай айтайын, бир жериңди кысып эле жүрчү. Мындай эркекче эле да катын калач кылып, мынеден эмес, мынеден кысып алдың. Бола, чыкты. Мына Бекзат чындап. Эркек болсоң, мына мен өзүм эле түз эфирге чыкчы, айланып кеткен, сада болуп кеткен, лампочканы чыкчы мындай. Чыкчы. Мындай, буяка келсин мали. Кабаса түз эфирге чыксын, кабаса мына жерге келсин. Эркек болсо шым кийип жүрсө эле мынерге келсинчи. Жаман тойгозу чындап жакалар. Чыгып алып, муантип, бунун эмне кереги бар эми? Бул мен эмне? Мүйүз чыгып атабызга. Мүйүз чыкса айт, мен да ошондой кылам, мага да мүйүз чыксын. Ошол башыңды сен кимдин арыгын чабып атканыңды, сен кимдин пайдасына сүйлөп атканыңдычы, мына мен жакшы билем. Кимге мындай кылып атканыңдычы, ушул сенин сөзүң менен Кудай эле чабышып кетиши мүмкүн. Тилиңе айтат бол бирок. Эртең күндө тилиңе жооп беришсе эле Кудайдын алдында. Кудайдын ыйык күнүндө мынтип элде ушунча акаларыбыз турат, ушунча адам турат. Намаз окугандарыбыз бар, ажыга барып келген акаларыбыз бар. Ошолордун кичине урматтын ордуна коюп кой. Тилиң бар деп эле сүйлөй бербе. Кичине тилиңди тарт, Бекзат. Тойгоздуң чындапчы. Сен Бекзат эмес, Богзат экенсиң мындай эле. Ушул сөздү эстеп кал, ушул бала ушинтип айтты эле, мен ушундай экенмин деп эстет. Болбосо мен дайыма эстетип турам ушу. Сен Богзатсың деп мен тез айтып турам. Сен чыгып калсаң мен айтып турам. Рахмат, Кыял мырза. Ушул Кыял мырзанын сөзүнө кошумчалап эле ошо. Бекзат мырза, Кудайдан коркуңуз. Кудайдан коркуңуз. Мен Куран кармаган, Куран кармайт. Куранды окуп чыккан адам да ал. Куранды сен окуп чыккан деген да. Куранды бүтүндөй окуп чыккан экенсиз, мындай сылык сыпайлы кайрылайын. Мени каналымды, линиямды жаап койду деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Линияңыз жабылып калса, единица салып алыңыз. Единицаңыз түгөнүп калса керек.
Анан өзүңүз бийликтин адамы болсоңуз, сизди кантип линияныңызды жаап коет биздикилер. Мындай ойлонуп сүйлөңүз, бет тырмакчылыктын дагы бир аз эби болот да. Мындай немеге баягы юбка кийгендерге окшобой, эркек болсоңуз, азамат болсоңуз, элдин четинде, жоонун бетинде дейт да. Ушул жерге келиңиз. Келиңиз. Кандай асыл жер экенин көрөсүз. Бет тырмачылыкты этият кылыңыз. Үйдө отура берсе аялын сапаты өтүп. Эркек кишине аялдын жанында отура берсе, аялдын сыпаты өтүп кетет дагы. Ошо көп сүйлөгөн катын келеш болуп калат да, мына инем айтмакчычы. Катын келеш болбоңуз. Эр болсоңуз мына жерге келиңиз, көрүңүз. Ушул жерден биз кой союп күтүп алабыз. Ушул жерден элге кайрылуу жасаңызчы. Көрөлү. Рахмат. Sen kelsen biraz ayarlaş.